тарбияда ата менен эненин ролу бөлүнгөнбү? Атанын ролу эмне тарбияда? Негизинен ата эмнени үйрөтүш керек, эне эмнени үйрөтүш керек? Ушул суроо. Абдан жакшы суроо. Азыр күнүбүздө болуп жаткан эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири ошол үй бүлөдө ата менен эркек өз укук милдеттерин билбегендиктен. Же билсе да кайдыгер болгондуктан. Анткени бул тарбияда эне эң негизги ролду ойнойт. Анткени эне эртеден кечке үйдө баласы менен болуш керек. Балага өз сүйүүсүн, өз мээримин арнаш керек. Эгерде эне балага өз мээримин бербесе, же сүйүүсүн бербесе, бала ошол мээримди, сүйүүсүн өз энесинен өз учурунда алып калбаса, ал тарбияны, ал мээримди, ал сүйүүнү ата да бере албайт, аны мугалим да бере албайт, аны эч ким бере албайт. Ошол жерден мен бир суроо берип кетейин устаз. Азыр көпчүлүк энелер иштейт. Балдарды кечиресиздер, эми жана нан чайнай баштагандан баштап эле балдар бакчасынан берилет. Кайдагы эненин мээрими? А жерде 4 Маша, 4 Дашанын мээрими. Бул кандай болду? Ошону айткым келип атат да. Ошол тарбиянын супсактыгы, туура эместиги болуп жатат да. Көпчүлүк китептерде эгер көңүл бура турган болсок, бала 4 жашына чейин эненин мээримине бөлөнүш керек дейт. Эненин сүйүүсүн толук алыш керек. Баланын акысы десек болобу? Баланын акысы десек толук болот. Эненин мээриминде жашоо баланын акысы. Эгерде бала ошол өз учурунда ушул мээримди, сүйүүнү ала албай калса, анда кийин келечекте ошонун запкысын тартат. Ал баладан келечекте биз мээримди, сүйүүнү толук кандуу талап кылыш оор болуп калат. Карылар үйүнө барып аткан ата-энелер балким кайтып аткандыр ошо балдар бакчасы, кийин карылар үйү. Эми муну талашат көп, муну айтсаң талашат, бирок атанын ролу кандай тарбияда? Эне садик алып барып таштады, бүттү. Атачы? Эне садик алып барбасын, эне ошол үйдө балага мээрим. Жок, биз мына бүгүнкү реалдуулукта да. Мына эне берип койду, мен иштейм деди. Өзүм акча табайм, мен дайым эле эримен сурай берип, көз каранды болгум келбейт, өзүм иштегим келет мен деди. Же болбосо үйдө мен дикарка болуп кетем деди. Жапай болуп кетем, иштейм. Баланы берди садикке, атам эмне кылыш керек? Ата анда ошол өзү балага тарбиячы жалдаш керек. Ошол туура түшүнүктөгү, таза, акыл эси жайында жана ошол балага чындап бир жакшы тарбия бере ала турган бирөөнү жалдаш керек анда. Атанын эмеси ошол ал жерде. Эгерде энеси чындап ал балага бүгүнкү күндүн шарттары ошондой болуп атат. Чыгып жумуш издеп кетип атат же башка жака барып иштеп атат. Анда балага ошол туура тарбияны жеткирүүнүн жолун ата издеш керек. Ошол учурда бала бакчаларга берген чакта дагы кандай бала бакчага берип атат? Жөн эле барып туруп, эптеп эле бир жерге бала бакчага тапшырып туруп качып атабы ата-эне? Же болбосо чындап ошол балага адамгерчиликти, келечекти, адип акылакты, тазалыкты үйрөтө ала турган бир бала бакчага тапшырып атабы? Ал жагын дагы караштырыш керек. Албетте атанын бул жерде жоопкерчилиги чоң. Анткени үй бүлөнүн толугу менен тарбиясынан жана камсыздыгынан дагы ата жооптуу болгондугу үчүн бул нерселерде көбүнчө аталар ойлонушу керек болгон бир маселеде. Ата албетте үй бүлөнүн башчысы, ошол эле учурда үй бүлөнүн ичинде бир авторитет болуш керек да, кадыр барктуу бирөө болуш керек. Ата эненин бирөөсү кадыр барктуу болуш керек. Бул жерде албетте ата кадыр барктуу болот. Эне дагы көбүрөөк мээримдүү. Эненин таасири менен. Эненин мээримдүүлүгү, таасирдүүлүгү бар. Бирок атанын баягы бала бир эле убакта ата энени жакшы көрөт, бирок бир эле убакта ата эненин бирөөсүнөн айбыгышы да керек да. Коркушу да керек. Коркушу керек. Мына кыргызча айтканда атаң келет, өлтүрөт деген сөз бар деди. Ошо ата өлтүрмөк түгүл, ал иштен чарчап келип жатып деле калат да. Бирок атаң келет, өлтүрөт деген сөз бир үйдү титиретип коет. Мына илгертен келет. Эми азыр баары Кудай билет. Азыр баланы урушуп койсо, жана аял өзү балдарын коргоп чыгып ала турган заман болуп калды го.